Кудайдын сүйүүсү. Жакында мен карыган, оорлуу бир адамдыкына барып, ага жакшы кабар айтып бердим. Ал креслосунда бир чекитти караган бойдон унчукпай отурду. Мен сөзүмдү улантканда ал сөзүмдү бөлүп, койсоңчу. Силер Кудайдын сүйүүсү тууралуу айтасыңар. Кудайдын сүйүүсү гана. Кайда караба өлүм, киши өлтүрүү, тоноо, уурдоо. Кудайдын сүйүүсү каякта деп жактырбай мени карады. Негизи бул таң каларлык. Жашоо жакшы болуп турганда, Кудайдын сүйүүсү менен эч кимдин иши болбойт. Бирок бир күнү кыйынчылык келет. Ошондо Кудайдын сүйүүсүн издеп таба албай каласың. Бирок жараткандын сүйүүсү бизди ар тараптан курчап турат. Башыбызга түшкөн кыйынчылыктарда анын сүйүүсүнүн далилдери болуп саналат. Биздин бүгүнкү каарманыбыз жашоосуна келген кыйынчылык аркылуу Кудайдын сүйүүсүн көрө алган, кеп учугу ошол туурасында болсун. Менин атым Белек. Өзүм Кочкордон болом. Азыр Бишкекте турам. Үй бүлөм бар, аялым, 9 балам бар. Кудайдын сүйүүсүн мен кантип көрүп калгандыгымды бөлүшө кетким келет. Бул уктурууну уккандан кийин мага окшоп, сиз да Кудайдын сүйүүсүн өз жашооңузда көрө аласыз деп үмүттөнөм. Мен төрөлө электе эле атам кайтыш болгон экен. Апам ал кезде чоң атамдын үйүндө жашачу. 2 чоң энем, чоң атам, апам болушуп, мен төрөлгөндө уулдан калган туяк деп кубанышып, атымды Белек коюшуптур. Мен 3кө чыкканда чоң атам, апамдын башка күйөөгө чыгып, өз турмушун улашын айтып, мени өзү багып алмак болду. Апам макул болуп, башка күйөөгө чыгып кетти. 12 жашымда чоң энемден айрылып, өгөй чоң энемдин колунда калдым. Аскерге аман-эсен барып келдим да, колхоздо тракторист болуп иштеп калдым. 21ге чыкканда чоң атам кайтыш болду. Чоң атамдын жетилиги өткөндөн кийин өгөй чоң энемдин төркүнү келип, үйгө эч нерсе калтырбай, мал-мүлктүн баарын жүктөп алып кетишти. Мен эч нерсеси жок, эч кими жок, тамда жалгыз калдым. Жаткан төшөгүм бир чыны бир кашык калыптыр. Ошол чоң энем кеткен күндөгү кечти өмүр бою жүрөгүмө сактап калдым. Жүрөгүм кызылып, адам чыдагыс жалгыздыкты сездим. Бир жака кетип калгым келди. Бирок кайда барам? Өзүмдү өзүм өлтүрүп салсамбы? Эми жашап эмне кереги бар? Кимге керекмин? Башаламан ойлор, жалгыздык, ыза жүрөгүмдү кыйнап, турган жеримде катып тура бердим. Ошондо Кудайга суроо узаттым. Кудай, мен эми эмне кылам? Сен барсыңбы? Сен жөнүндө ким айтып бере алат? Ушул оор убактарда менин тагдырым чечилип жатты. Же мен таза ыйык жашашым керек Кудайдан коркуп, же мен уурулукка, алдоого берилип, өз жашоомду ушундай жол менен курушум керек. Бир гана ой мээмден кетпей туруп алды. Кудай тууралуу билиш керек. Эгер ал бар болсо, анын айтканындай жашоо керек. Менин жашоомдогу жаратканга болгон умтулуу, аны издөө ушинтип башталган. Биздин көчөдө бир ууру жашачу. Ал жаныма келип, кайрат кыл, сен жалгыз эмессиң, биз барбыз, эл бар, жардам беребиз деди. Бир стакан арак сунду. Андан кийин наркоман келди. Унчукпай наша чөп сунду. Ошентип күнүгө кечинде эң калган тамдын ичин түтөтүп, наша тарта турган болдук. 15 күндөн кийин ал наркоман наркотик алып келгенге барып келүүнү сунуш кылды. Ошол түнү таң аткыча уктаган жокмун. Ойлонуп жатып, ушул чечимимден менин тагдырым чечилерин билдим. Мен кылмыштуулук чөйрөсүнө кирем, же андан биротоло кол үзөм. Эртең менен ал келгенде колун кыса кармап, ыраазычылыгымды билдирдим да мындай дедим. Сен менин кайгымды бөлүштүң. Дайыма жанымда болдуң. Бекер эле нашадан берип жаттың.
Мен сага төлөп бере тургандай акчам жок. Бирок кийин берейин. Мындан ары сени менен наша тарта албайм. Келбей эле койчу. Ал менден аласасы жок экенин айтты да кетип калды. Андан кийин биз кезигишкен жокпуз. Айылда 2 жыл тракторист болуп иштеп турдум да, анан Бишкекке кетип калдым. Куруучу болуп иштеп жүрдүм. Ошентип Кудай тууралуу ойлонбой калдым. Ошондо жаңы кыйынчылыктар башталды. Менин сүйлөшүп жүргөн кызымды ала качып кетишти. Көп жылдан бери сүйлөшүп жүрчүбүз. Бирок мамилебиз таза эле. Ошондо Кудай эмне үчүн деген суроо кайрадан башталды. Оор күндөр, көңүл калуу, жашоодон тажоо кайра кайталана берди. Көп өтпөй бир кыз менен таанышып, макулдашып, ата-энеси менен сүйлөшүп, үйлөнүп алдык. Бир жолу китеп жайып отургандардан Инжилди көрүп калдым. Бир айга жазылып алдым да окуй баштадык. Кудайдын китебин окуп жатып, мындай бир суроого кезиктим. Силердин өмүрүңөр эмне? Бул менин көптөн бери жүрөгүмдү өйгөн суроом эле. Андан ары окусам, ал суроонун жообу бар экен. Пайда болуп, кайра тез эле жок болуп кеткен буу. Ошондо мен, эгер өмүрүм мынчалык тездикте өтө турган болсо, анда мен бул жашоодо эмне кылганым маанилүү деген суроого такалдым. Эгер Кудайдын каалоосу ушундай болсо, анда тирүү болобуз. Демек Кудайдын каалоосун эркин билүү керек турбайбы? Эң маанилүүсү, биздин өмүр жок болуп кете тургандыгын түшүндүм. Кийин опера жана балет театрында өткөн жакшы кабар таратуу чогулушуна барып, ошол жактан Теңирден кечирим сурап, мурдагы күнөөлүү жашоомдон баш тартып, Кудайдын алдында тоо кылдым. Замандаш, Теңир мени сүйгөндүктөн, кыйынчылыктар аркылуу өзүнө чакырып, жүрөгүмө улуу сүйүүсүн салып, жаныма тынчтык берди. Эгер жашоомдогу бул кыйынчылыктар болбосо, мен Кудай тууралуу ойлонмок деле эмесмин. Ошондуктан Кудайдын сүйүүсүн кыйынчылыктар аркылуу көрө алдым деп айта алам. Сиз да мага окшоп жараткан Теңирден тынчтык табыңыз.